Азаттык радиосунун сабалды делген оператору Айбек Кулчуманов учурда Ош шаардык ооруканасында рентгенден жана нейрохирургия бөлүмүнөн текшерүүдөн өттү. Окуя 28 сентябрда күндүзү катталган. Ал учурда оператордун жанында такси айдоочу болгон жана ал окуя кандай болгонун Азаттыктын кабарчысына айтып берген. Не болду десем, о десем биргесиң дедиле. Анан кийин ооба мен алып келгем, мен таксистмен ушундаймын, алып келгенмин десем, анан эми телефонду алып чалайын десем, уже телефонуңду бер деп связь жок, уже кетип калган. Канча бала келди? Бирөө келген, анан нарактан экинчиси келген. Экинчиси келип анан экөө не болду болуп дронду издейбиз деп калышты. Каерди тарттасыңар. Жалпы төртөө деп атпадыңар беле? Ол кийин машинада келген. Экөө. Анан нени тарттасыңар деп полный сотка ошо пультту, пульттун телефонун алып алышкан да. Үйдү тартканга негиз болгон себептерди жана мен сиздерге айтып бердим. Бул ушул жанагы жолду тосуп алгандыгы, андан сырткары монотип жанагы эменин келечек балдар борборунун бөйрөгүн жулуп алгандыгы боюнча ошого далилдүү фактыларды берели деп келдик. Буга чейин жанагы Матраевдер боюнча биринчи иликтөө чыккан, андан кийин экинчи иликтөө уланып аткан. Мына ошол экинчи иликтөөнүн бир кичинекей бөлүгү ушул болчу. Мына ушул жерде азыр сиздерге мындай ачык эле ачып берүүнү чечтик. Адатта өзү Азаттык жанагы иликтөөлөрүн алдын ала мындай чыгарбай турат, бирок азыр мына ызычуудан кийин чыгарганга туура келип отурат. Окуянын чын бышыгын билүү үчүн Айбек Кулчумановго жолуктук. Бирок ал өзү дагы, адвокаты Чынара Мама-Юсупова дагы медиага маалымат таратуудан карманып турушат. Анткени милицияга тергөөнүн кызыкчылыгы үчүн деп тил кат жазып берген. Милиция ишти дыкат иликтеп чыгып, андан соң гана кылмыш иштерин козгобой турганы белгилүү болот. Кандайдыр бир каракчылык же тоноо максатында эмес, биз өзүбүздүн үй бүлөнүн кызыкчылыгын коргоо максатында ушундай ишке бардык деп түшүндүрүп жатышат. Азаттыктын оператору Айбек Кулчумановдун баягы жабыр тарткандыгына байланыштуу Ош шаардык ички иштер башкармалыгы аны атайын жабыр тарткан жарасынын оор же жеңилин аныктоо максатында атайын соттук экспертизага багыттама берип аны ошол жака жөнөттү. Бүгүнкү күндө тараптардын келтирген жүйөлөрү иликтенип, тараптар тарабынан көрсөтүлгөн күбөлөр дагы суралып жатат. Бүгүн болсо дүйшөмбү күнү биз шаардык ички иштер башкармалыгынын иликтөө тергөөчүлөр тарабынан бул катталган окуянын алкагында окуя болгон жерге барып туруп, ошо жергиликтүү жашоочулардан дагы күбө катары сурамжылоо иштерин жүргүзүүнү улантабыз. Окуя Ош шаарынын Супаналиев көчөсүндө катталып, Азаттыктын кызматкеринин жабдыктарын тартып алды делген адамдар Руслан Матраимовдун кызматкерлери болушкан. Анын жактоочусу Амантур Медербек уулунун айтымында кызматкерлер операторго күч колдонгон эмес, болгону жеке менчик турак үйдү уруксатсыз видео тасмага тарткан үчүн тартып алышкан. Ошол окуяны көргөн ошол үйдүн жашоочусу Нургазы аттуу жаран сыртка чыккан учурда, окуяга күбө болуп сыртка чыккан учурда бул Азаттыктын жана жогоруда айтылып кеткен журналисти сыртта болгондугу үчүн анын камераларын жана аппаратураларын, айтылып кетип аткан аппаратураларын күч колдонуусуз тергөө органдарына как доказательство катары мына ушул биздин территорияны тартып атат деген эмеге катары түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, эми силер тартканга мүмкүн эмес болчу, силердин мыйзам боюнча мүмкүн эмес. Ошондуктан азыр силер муну кайтарып беребиз, биз тергөө органдарына өткөрүп беребиз, милицияга өткөрүп беребиз деген мааниде алып койгон. Ага эч кандай күч колдонуу болгон эмес. Ош шаардык милициясы учурда 3 тараптын арызын кабыл алды. Токмоктолду делген кабарчы Айбек Кулчуманов, дрон камера баш денесине түшүп жабыркаган адам жана үйүн уруксатсыз тасмага тартты деген Руслан Матраимов. Азырынча милиция тергөө иштерин жүргүзүп жатканына байланыштуу эч бир тарапка кылмыш ишин козгой элек. Ал эми Азаттыктын кабарчысынын видео жабдыктары милициянын карамагында турат. Арген Нуров, Кудайберди Тыйканов, ТМЖ жаңылыктары.